медициналык жайлар иретке келтирилет. Саламаттык сактоо министрлиги кемчиликтери аныкталган ооруканалардын жетекчилери жоопкерчилик тартаарын эскертти. Буга чейинки текшерүүнүн жыйынтыгы менен жана өлүм көрсөткүчүнүн жогору болушуна байланыштуу өлкөдөгү 2 улуттук кардиологиялык кызматтын жетекчилери иштен бошотулду. Бейтаптарга зарыл болгон жабдуулар керектүү жерге коюлбаганы аныкталган. Министрлик жабдууларды сатып алуу менен бирге аны колдоно турган адистерди кошо даярдоо, жетекчилик кызматтарга татыктуу кадрларды тандоо маселесине көңүл буруларын билдирди. Мамлекет жактан здравоохранениеге аябай жакшы нерселер каралып атыптыр. Финансирование, жаңы оборудованиялар бар экен. Бирок өзүңөр көрүп кеткендей, алар бирөөнүн кабинетине жабылып турбашы элек. Ал только бейтапка иштеш элек. Жаңы современный даярдалган кадрлар да иштелгендик эмес. 30 жылдан берги 4-3 дарылоо профессорлор дагы эле отурушкан, преемственность жок болгон, системаны аракет кылыш элекпиз алмаштырганга. Жанакындай очередь болбогонго, очередь неге болуп атат? Бул биздин оюбуз боюнча туура эмес организация. Реформа деп айтабызбы, не деп айтсак дагы, биз өзүнчө мындай система, протоколдор бар. Кандай уже бизге чейин эле уже көп нерсе жазалган. Ошол нерсени эле биз туура жолуна салыш керекпиз, допустим. Оң көздөгү катаракт менен сол көздөгү катаракттыкын 2 адис по-разному лечит. Ошондойду биз токтотуш керекпиз. Тот же жүрөк операцияны бир хирург башкача жасайт, экинчи хирург башка жасайт да.